Сүнөттө көз жумган бөбөк министрлик баланын өлүмүнө эмне себеп болгонун айтты. Сүнөткө отургузгандан кийин чарчап калган 7 жаштагы баланын өлүмү боюнча Саламаттык сактоо министрлиги комментарий берди. Маалыматка ылайык, наристе мурда айтылып жаткандай кансырап эмес, жүрөгү токтоп калгандыктан өмүрү менен кош айтышкан. Бала кансырап каза болгон жок, анын өлүмүнө наркоз учурунда жүрөгүнүн капысынын токтоп калышы себеп болгон деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө. Буга чейин жергиликтүү ЖММКлар Бишкектин Октябрь райондук милициясына шилтеме берип, 7 жашар бала сүнөткө отургузгандан кийин ооруканада чарчап калганын жазышкан. Анда айтылгандай, 2-апрель күнү милицияга шаардык балдар клиникалык тез жардам ооруканасынын хирургия бөлүмүндө наристенин чарчап калгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Ошондой эле буга чейин ал улуттук госпиталда жергиликтүү наркоз менен сүнөткө отургузулганы белгилүү болгон. Бала Платтер синдромуна кабылып, кан көп кетип калганы кабарланган. Милиция фактыны каттоого алып, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Тергөө иштери уланууда. АКШ Орусияны колдогон өлкөлөргө эскертүү берди. Мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Нед Прайс Орусияны колдогон жана Украинада атайын аскерий операция өткөрүүгө жардам берген өлкөлөр үчүн кесепети тиет деп коркутту. Бул тууралуу РИА Новости билдирди. Анын айтымында, Вашингтон Москвага анти-орусиялык санкцияларды айланып өтүүгө же атайын операцияны колдоого аракет кылган бардык өлкөлөргө орус тарапка финансылык, материалдык же аскердик жардам көрсөтүү менен жооп берет. Ошол эле учурда Прайс бул өлкөлөр Орусияга жардам берүү үчүн АКШдан кандай жооп күтүп жатканын тактоодон баш тартты. Буга чейин Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мария Захарова Батыш Москвага каршы санкциялардын кесепеттерин түшүнбөй турганын билдирген. Анын айтымында, Орусияга каршы чектөө чаралары мындай кадамдарды деструктивдүүлүгүн жана легитимсиздигин билген башка өлкөлөрдүн экономикасына да терс таасирин тийгизет. Захарова каржылык чектөөлөр улуттук экономикаларды өнүктүрүүгө чектөөлөр батыш эсептебеген түрдүү континенттер үчүн кесепеттерге алып келерин түшүндүрдү. Эл чындыкты билсин.